بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, бүгүнкү жума хутбасынын темасы Арафада кылынган дуа сөзсүз кабыл болот. Эртең Арафа күнү. Биз өткөнкү жума күнү Зулхижжа айынын фазилети, кандай ибадаттарды кылыш керек деген негизде сүйлөгөнбүз. Мына шпештебей Курбан айт кирип келди. Эртең Курбан айттын алдындагы Арафа күн. Эртең чыныгы Арафа. Ушул күн эртең күндө Арафа десе жарашат. Эртең Арафа күнү баарыбыз жапырт. Себептүүлөрдөн башкалары. Себептүүлөр картаңдар, ooрлуулар, кош бойлуулар жана башкалары орозо тутабыз. Анткени Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Арафа күндөгү тутулган розонун бир жыл мурдагы жана бир жыл кийинки күнөөлөргө кафарат болушуна үмүттөнөм деген Пайгамбарыбыз. 2 жылдык күнөөгө кафарат деген. Андыктан ошол Арафа күнү кылынган дуа сөзсүз түрдө кабыл болот. Эртең Арафа болбой калсачы деген күмөн болбош керек. Анткени эртең дүйнө жүзүнөн барган мусулман ажылар Маккада Арафат тоосунда турат. Эгерде Арафа болбой калса, алардын хаж болбой калат. Эртең анык Арафа күн. Арафа күн десе кээ-биркилер жыт жыгарып, жети токоч, борсок, челпек пышыра турган күн деп эсептейт. Жок, эртең борсок пышыра турган күн эмес. Эртең чозмо салып, каттама кылып, челпекти кууруп, майга салып, анан жети токоч чыгарып, жетиден анан челпек чыгара турган күн эмес эртең. Эртең орозо тутуп, дуа кыла турган. Анткени Арафа күнү кылынган дуа сөзсүз түрдө кабыл болот. Амр ибн Шуайб риваят кылат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди: Хайру дуау яуми Арафа. Арафа күнү жасалган, кылынган дуалардын эң мыктысы. Арафа күнү кылынган тилек, алдыга коюлган максат, ниет, тилек, мүдөлөрдүн эң бийиги жана мыктысы деп атат. Эртең кандай тилек кылсаңыз, кандай максат кылсаңыз, кандай дуа кылсаңыз, ошонуңузду Алла таалам кабыл кылат. وخير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Мага чейинки пайгамбарлардын эң көп айтканы жана менин дагы Арафа күнү эң көп айткан дуам ушул. Азыр айтылып бүткөн. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İbadat kılınıуда bir Allah'tan başka ilahtar yok. Vahdehu la şerike leh. Al jap жалгыз. Anın bir de şerigi yok. Lehul mulk ve lehul hamd. Padişalık dağı, ağa taandıq. Maqtoo dаңазы ağa жарашат. Yuhyi ve yumit. Al öldüröt jana tiriltet. Ve huve hayyul la yamut. Al tübölük tirүү eç kaçan ölbeyt. Ve huve ala kulli şeyin qadir. Al bardıq nersege kudrettүү. Bul Allah Taalаны даңазалоо, жалгыздоо, сурануу, мактоо чегине жеткирилген дуа ушул. Эң көп кылына турган, эң көп айтыла турган сөз ушул. Андан кийинки кайсы? Андан кийинки эң көп айтыла турган дуа Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Ушул дуаны көпчүлүгү намазда Кур'ан окулуп бүткөндөн кийин, анан кимдир бирөө өлсө ага барып Кур'ан окугандан кийин айтыла турган дуа деп түшүнөт. Жок. Бассаң, турсаң айт ушул дуаны. Кандай абал бол, жамбаштаппы, туалеттин ичинде болбосо айта бер. Туалеттен сырткары эле болсоң айта бер. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар. Арафа күнү айтыла турган дуалардын эң мыктысы. Аллахым бизге бул дүйнөдө да бир жакшылык бер. Бул дүйнөдө да жакшылык толгон токой жакшы. Мен эсептеп бүтө албайм аны. Ва фил ахирати хасана. Ахиретте да жакшылык бер. Ва кина азабан-нар, тозок азабынан куткар. Бул деген бейиштик кыл деген. Эртеңки Арафа күнү тутула турган, орозодого айтыла турган дуалар. Сахабалар, пайгамбардын дорундагы сахабалар, алардан кийинки табииндер, алар дерчиген табииндер, ушул эртеңки келе турган Арафа күндө кандай күтүшчү эле, анан кандай өткөзчү эле. Бир сара эсеп салып көрбөйлүбү? Бизде мисалы бир иш жасай турган болсок, ушуну бабаларыбыз кандай жасашты экен, ошону билиш керек эле да деп калабыз. Ата бабалардын салты да бул, каада да деп шариятка дал келбеген каада салты да бекем кармамайбыз бар го. Эми пайгамбардын доорундагы сахабалар жана алар дерсиген табииндер кантикен Арафа күндө, эртең күндө кандай өткөрдү экен? Кана? Кана сахабату ридвануллахи алейхим южахизун да'ватихим استعدادا لهذا اليوم العظيم وكان عندهم ثقة ويقين أن يوم عرفة في العام الذي يليه كل دعوتهم ستكون مستجابة. Учурундагы ошол доордогу сахабалар, аларды ээрчип өскөн табииндер башына күйшүк түшүп калса, карызга батып калса, Арафа күндү эки көзү төрт болуп көксөп күтүшчү. Анан үйүндө бир кырсык болуп калса, атасы да апасы да балдарына жылмайып тиктеп, уулдарым кыжылат болбогула, муну кырсыктан, же муну карыздан, же муну апаттан, же муну бизди кыйнап жаткан түшүнүксүз жаман иштерден жакында кирип келе жаткан Арафа күнү дуа кылуу менен кутулуп алабыз дешчү. Карагыла. Кандай күткөн, самап күткөн. Эмне дейт? Анткени алардын Арафа күнү кылынган дуанын кабыл болушуна өздөрүндө толук ишенич бар эле. Арафа күнү кылынган дуанын кабыл болушунда өздөрүндө толук ишенич бар эле. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инналлаха ла яқбалу дуаан мин қалбин ғафилин лахин." Садақа Расулуллах. Пайгамбарыбыз айтты. Көңүлдүн сыртынан берилбей, кун койбой, дитин койбой, ыхлас кылбай кылынган жүрөктөгү дуаны Аллах эч качан, жүрөктүн сыртынан кылынган дуаны Аллах эч качан кабыл кылбайт деп атат. Эртең ушул берилип, ичи сыртыбыз бирдей болуп кылына турган, дуа кылына турган күн эртең. Якул ахаду салихин, сахабалардан, табииндерден айткандары бар. Валлах ما دعوت دعوة يوم عرفة ودار عليها الحول إلا رأيتها مثل فلق الصبح. Арафа күнкү кылган дуамды Аллахтын ысым менен антчып айтам дейт. Арафа күнкү кылган дуамды жыл айланпай Аллах Таалам өзүндөй же мен сурагандан да ашыгыраак кылып бергени ал түндү жырып таң атып келе жаткандагыдай эле нерселе деп атат. Таңды күттүңүз сиз. Сиздин өмүр таржымалыңызда мен күткөн таң атпай калды дей албайсыз эч качан. Анткени таң аткан да. Туурабы? Ооруган адамга деле, сапарга чыгып аткан, сапардан келе жаткан эң жакын адам күтүп аткан адам деле келип калат азыр келип калат болуш керек деп, мейли аэропортко барып, мейли үйүңүздө, мейли жолдо, мейли сапарда болсун, күттүңүз. Түн ооду, таң агарды. Ошол түндү жоюп, жырып, аны биротоло жок кылып атып келген таңдай эле менин кылган дуаларымды Алла өзүндөй жана мен сурагандан да ашыгыраак бергендерине анык күбөмүн.
Буга мен Аллахтын ысымын ант ичип айтам деп атат. Эртең сөз түрдө дуа кылам. Үй бүлөңүзгө дуа кылам. Өлкөбүзгө дуа кылалы. Өнү өссүн. Өзгөлөр бизден үлгү алып калсын. Ушундай болойлучу деп. Биз бир нерсе десе эле өзүбүздүн тоонун башына чыгып деле Швейцарияны сүйлөй бересиң. Швейцариядан 100 эсе жогору турган өлкө өзүңдө турат. Швейцарияны самайсың. Дуа кылалы. Аллах Тааладан сураналы. Үй бүлөбүзгө дуа кылалы. Бала бакырыбызга дуа кылалы. Элибизге, жерибизге, дүйнө жүзүндөгү азапталып жаткан мусулмандарга дуа кылалы. Азыр ажылыкта жүргөн жердештерибизге дуа кылалы. Алар бизге дуа кылып атат. Өзүбүзгө мына жамаатка дуа кылалы. Карабайсызбы, кандай сонун сөздөрдү айтып атат. Менин кылган дуамды өзүндөй жана ашык чарагы менен бергени таңды жырып, даана агарып келген таңдай эле деп атат. Таң аткандай эле деп атат. Бул дегени анык дуаңыз кабыл болот дегени. Эртең баарыбыз буйрса орозо туталы. Эртеңки дагы өзгөчө ибадаттардын бири биз буйрса Аллахым эртеңки күнгө жеткизсин. Эртең Арафанын таңында баарыбыз такбир ташрик айтабыз намаздан соң. Бирок такбир ташрикти азыртан айтып көндүк. Бассак турсак айтып атабыз. Мейли унаада болсун, жеке унаңызда, мейли үйүңүздө болсун, мейли базарда болсун, күңгүрөнүп айта берин. Вакат кана салафу салих яхьюна такбир. Сахабалар менен табииндер такбирди өзөгү үзүлүп кеткенге чейин айтышчу, бири-биринен кадимгидей атаандашып, жарышып, анткени бул көбүрөөк айтып койсо, сообу менден көбүрөөк болуп бейишке эртерээк кирип кетет деген таризде. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغدو إلى السوق وليس له حاجة في السوق. حضرت عمردن Peygamberдің халифасы Hazret Umardın улы Абдулла базарда иши жок эле дейт. Ала турган буюму, сата турган буюму деле жок эле, жөн эле. Зулхижжа айынын башы жаңыргандан баштап базарга кирип чыга берчү. Эмнеге десе, фаюкаббир ахлу сук битакбири. Ал базардын башынан киргенден баштап чыгып кеткенге чейин эки жагын каранып, Аллаху акбар деп такбир ташрик айтчу. Мен айтып атам, какылайындар, силер да мага шериктеш болуп калгылачы соопто. Мен силерди эскерткениме өзүнчө айткан такбир ташригиме өзүнчө сооп алам деп чыгып кирип турчу. Базардагылар дүңгүрөтө базарды жарылта такбир айтышчу. Бул Аллах Тааланын шиар bir belgisi болгон. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү болгон нерсени тирилтүү, жандандыруу такбир айтуу. Такбир айтуу ал Аллах Тааланы улуулоо. Аллах Тааланы улуулоодон өткөн дагы ибадат барбы? Такбир кайерлерде айтылат? Эгерде кимде ким такбирди көп айтса, бул дегени ким Аллах Тааланы көп улууласа деп атат. Аллах ал бендесин улуулап коет деди. Карагыла. Ким Аллахты улуулап, урматтап, сыйлап, Аллаху акбар, Аллах баарынан улуу, Аллах баарынан улуу дей берсе, Аллах ага ушундай бир хайба, бир сүр берет. Аллах ал бендесине бир кыслет, бир сапат, бир сыпат берет. Аны эл билбей калат. Аны Аллах Таала эл арасында кадырлуу, бартуу, сыйлуу кылып коет. Бизде бир жөндөн эле мындай бир асылма, жетеленме адат бар. Бүгүн ачык айта турган учур келди. Намаздан кийин биз 5 убакыт намаздан кийин такбир ташрик айтабыз. Канча күн? 23 намазда. Эртең Арафа күнү. Эртең башталат. 19-чу числода асырда такбир ташрик бүтөт. Асырда айтып түгөтөбүз. 19-ында айтып түгөтөбүз. Эртең Арафа күнүнүн Арафасынан баштап 23 намазда такбир ташрик айтышыбыз керек. Бирок кантип? فإذا سلم من الفريضة واستغفر ثلاثة. Ажыга бар электер, ажыга барбай үйүндө өз өлкөсүндө калгандар такбир ташрикти кантип айтыш керек? Жол жобосу жана тартиби. Кантип айтыш керек десе, фарз намазда ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах салам айтып бүткөндөн кийин истигфара салатан. 3 жолу истигфар айтышсын ар бири кадимкидей эле намазда. Айтып атпайбызбы? Астагфируллах,
Estağfirullah, estağfirullah. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarakta ya del celal vel ikram. Andan keyin dagı ar kimin özüne da bir virt kılıp algan, qarız kılıp algan, ozifa kılıp algan zikirleri var. Oşulardı aytıp bütkөндөн keyin anan Allahümme a'inni ala zikrik ve şükrik ve husni ibadetik dua kılıp turup anan başlayız jalpı. Allahu akbar dep anan başlayız. Meyli bir jol aytın, meyli iki jol aytın, meyli üç jol aytın. Emin köyrek aytkan özü üçün payda. Oşan üçün imam salam bергende ele daroo ele аны matap ele daroo arkadan kıykırıp yürübegile. İstiğfar aytabız. Kadimkide zikirlerimizi aytып alabız özümüz ozifa kılgan. Anan dua kılıp bütkөндөн keyin anan başlayız. Esiңерде bolsun. Al эми ажыга баргандар алар салам бериши менен дароо такбирден башташат. Алар ажыга баргандар, ажда жүргөндөр азыр ажыга баргандар дегеним ажыга барып келгендер эмес. Хажда жүргөндөр азыр Меккеде хажда жүргөндөр. Алар салам бериши менен дароо такбирде башташат. Айырмасы ушул. Эми takbir taşrik kaçan baştalış kerek ele? Jalpı takbir бар. Vaqtqa belgilenmegen jalpı takbir бар. Al Zulhijja ayı жаңыргандан баштап айтылып атат. Азыр айтып атабыз. Бассак турсак. Бирок bir убакытка belgilenip bekitилген takbir бар. Al эртең Yevm Arafa күнүнүн багымдатынан баштап 4-cü ayттын asırına çeyin aytılat. Oşonda 23 namazda takbir aytabız. Emi ma huwa ajru takbir? Maqul boluptur. Takbir taşrik aytıp atabız. Uşul aytılgan takbir taşriktin sowabı emne? Men aytsam kayda sowab berilet? Dep siz suraşыңыз мүмкүн. Анткени биз бир нерсени айтсак, дароо акысын алганга, бир жасасак, дароо акысын сураганга маш болуп калганбыз. Men aytam, bana qanday sowab berilet deybiz da. Şunday. Sowab emne deybiz. Özü Allah Taala'nı zikir kılуу bul ibadattardın en barıp turgan ulusu jana en jеңили tilge de insanga da. Anan negizgisi jürek tınım alat. Ankeni Allah öz ayetinde estağfurullah billah. Ela bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sadakallahu azim. Allah'ты estөө menен, Allah'ты eskerip ululoo menен жүрөктөр тыным алат. Жүрөк тыным алганда бүтүндөй дене тыным алат. Эң негизги жүрөк эмеспи? Кыжалат болуп атат, капы болуп атат, жүрөгү сыгылып атат, ичи бышып атат, өзүнүн терисине өзү батпай атат. Ал зикирден Аллахтан алыстап калгандыгы үчүн. Такбир ташрик. Эртеңки Arafa gününün bağındatından başlap 19'una çeyinki asır namazını aytıp bütüle turgan takbirdin atalışı takbir teşrik. Teşrik degen sözün manisi ne? Takbir degen bilem Allah Teala'nın ululuğu, Allahu Ekber. Teşrik degen sözün manisi ne? Teşrik degen bir kança manilerge iyi. Teşrik күндү чыгаруу, жүрөктү жарытуу, этти кургатуу деген маанилери бар. Бары жабыша берет. Анткени пайгамбардын доорунда жана сахабалардын доорунда курбандыктарын сойгондон кийин кедейлерге, жетим-жесирлерге таркатып бергенде алар ошол санды, ошол кабырган ошол боюнча эле мындай тегиз турган кара ташка талып этип жармаштырып туруп, анан ошол жерде Allahu akbar деп такбир айта беришкен. Алар такбир айтып бүткөнгө чейин о асырга чейин катуу ысыган таштагы эт кургап калган. Кадимде суусу. А ташрих деген дагы эмне десе, бул такбир ташрих Курбан айт күнү сөзсүз түрдө күндү чыгаргандан кийин намаздан соң анан курбандык сойлот деген түшүнүк. Ташрих деген ал жүрөктүн нурдантуу, жарытуу. Албетте Аллахтан улуулаган takbir менен, zikir менен, ибадат менен жүрөк жарабай эмне болсун. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз "Ма мин айям a'zam 'inda Allah wa la ahabba ilayhi min al-'amal fihi min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'kthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Sadaqa Rasulullah. Пайгамбарыбыз айтты. Мынабул күндөрдө деп атат. Zulhijja айынын
кирген алгачкы 10 күнү менен Курбан айттын эң акыркы күнүн айтып атат ушул ортолукту. Мынау күндөрдө Аллах Таалага сыйынып ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, алхамдулиллах, субханаллах деп аны зикир кылгандай Аллахка сүйүктүү ибадат жок. Андыктан фааксиру ушул күндөрдө ла илаха иллаллахты дагы, Аллаху акбарды дагы, алхамдулиллахты дагы, субханаллахты дагы көбүрөөк айтып калгыла. Силер үчүн бир шанс, мүмкүнчүлүк дейт пайгамбарыбыз. Ар бир адам өзүнүн айтканына жана ихласына жараша Аллахтын алдынан орун таба берет. Аллах Муддассир сүрөсүндө я айюхал муддассир, эй кийимине оронгон деп пайгамбарыбыз чүмкөнүп жатканда, баягы пайгамбарлык келип титиреп жатканда, я айюхал муддассир, эй кийимин оронгон, ком, тур. Андан кийинки аяттарда ва раббака факаббир, Раббиңди улуулап такбир айт деди. Раббиңди улуулап такбир айт. Бул дегени Аллах Таалам пайгамбарыбызга пайгамбарлык озыйпаны берди. Бул дегени кимдир бирөөдөн тапшырма алсаң дагы, атаң менен апаңдан бир тапшырма алсаң барып кел дегенден кийин Аллаху акбар дегин деп атат. Түшүнүп атасызбы? Эгерде бир муфти же казы же бир имам же бир жетекчи бир жакшы ишке буйруса, Аллаху акбар деген деп атат. Сен дагы балаң менен кызыңа бир ишти буйрусаң, жакшы ишти буйрусаң, муну жасагыла, муну шыпыргыла, муну бышыргыла деп айтсаң дейт. Анар угуп бүткөндөн кийин алар дагы Аллаху акбар десин деген. Ар бир иште Алланы улуулоо болсун. Абдуллах ибн Умар айтат: "Байнама нахну нусалли ма Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллам." Biz пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам менен намаз окуп аттык эле. Бул дегени биз пайгамбарыбызга уюп намаз окуп аттык. Биздин имамыбыз пайгамбар эле. إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Peygamberimiz Sami'allahu liman hamidah degende barız içimizden Rabbana ve lekel hamd deybiz деп атат. Бирок менин жанымдагы бирөө ушуну менен эле Rabbana ve lekel hamd деген сөз менен жетиштүү болбостон ал Rabbana ve lekel hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Allahu akbar kabira velhamdülillahi kathira ve subhanallahi bukratan ve asila деп жиберди. Намаз бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз азыркы эмелеки сөздү ким айтты деди. Коомдун астынан бирөөсү "Я Расулалла, мен айтып жибердим" деди. Пайгамбар "Ажибту лаха футихат лаха абвабус сама." Ушунчалык таң калдым, ушунчалык ыраазы болдум. 7 кат асмандын эшиктери ачылып, периштелер мунол кишинин айткан дуасын Аллага мен алып барып тапшырайынчы, мен ушул тапшырып калайынчы деп талашып кетишти. Ушунчалык сообу чоң эле. Алардын чамасы жетпей калды, деди. Абдуллах ибн Умар айтат. Пайгамбардан ушул сөздү айткандан кийин мен ушул такбирлерди такыр таштабай калдым. Дайым бассам турсам намазында айта турган болуп калдым деп атат. Мынеке такбир. Такбирдин орду. Биз ороза айы менен ороза айт менен коштошконбуз. Дал ошол ороза бүтүп атканда Аллах Таала өз аятында стамды биле. "Валитукмилул иддата валитукаббируллаха ала ма хадакум ва лааллакум ташкурун." Садакаллаху азим. Санакты санды, санакты толуктагыла. Орозо тутулбай калган күнүңөрдү эсептеп мен 1 күн же 2 күн же 3 күн себептүү болуп тута албай калдым деп ошону эсептеп койгула дейт Алла. Валитукаббируллаха ала ма хадакум. Аллах силерге хидаят бергендиги үчүн аны улуулап Аллаху акбар
деп улуулагыла деп атат. Валааллакум ташкурун, силер ошондо шүгүр кылуучулардын катарына киресиңер. Сиз эми түшүнүп атсаңыз керек, сиз намазыңызда эмне үчүн Аллаху акбар деп кулак кагасыз? Эмне үчүн азанда Аллаху акбар деп айтабыз? Эмне үчүн икаматта Аллаху акбар дейбиз? Эмне үчүн намаз ичинде интикалаттарда бир абалдан экинчи абалга өзгөрүүлөрдө Аллаху акбар деп өзгөрөбүз? Аллахым эч кимге бербеген, өзүң ыра көрүп бейиштик кыла турган ибадаттардын туу чокусу болгон эң мыкты ибадатты мага берип текебердигиңди сындыргандыгың үчүн сага шүгүрлөр келтирем деп Аллаху акбар дейбиз. Такбир азаныбызда Аллаху акбар, икаматта Аллаху акбар деп баштайбыз, намазыбызда Аллаху акбар дейбиз. Ошондуктан Абу Хурайра айтат: Зейюну а'ядакум бит-такбир. Айтыңарды, айт майрамдарыңарды такбир менен кооздоп, көркөмдөп, сулуулап, ажарлуу кылгыла. Айтыңарды челпек менен эмес, борсок менен эмес. Жок, такбир менен. Үйүңөрдө такбир жаңырсын. Ооба, былтыркы андан мурда жылкы ушунда айттарда, курбан айттарда силердин уулдарыңар, кыздарыңар, неберелериңер такбирди билбейт эле. Бүгүн түнү барып жазып бергиле. Жубайларыңар жазып койсун, кире бериш, чыга беришке. Бул шиар, бул Аллах Тааланын белгиси, пайгамбардын сүннөтү. Үйүбүздө ушундай болсун. Үйүбүздө ушул такбирлер жаңырсын. Такбир дагы качан айтылат? Эззабих. Жандык союп атканда такбир айтылат. Субханаллах. Эртең курбандык соебуз. Барыңыздардын кылган курбаныңыздарды Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Анас ибн Малик мындай дейт: "Ида саммайтум факаббиру." Эгерде бисмиллах деп бычакты жандыктын алкымын алып барсаңар, дароо аркасынан бисмиллах Аллаху акбар деп келет. Мынакей кара. Такбир ошол жерде дагы бар. Эмнеге? Эй жандык, Аллахтын ысымы менен баштадым. Аллах баарынан улуу, Аллахтын буйругуна баш ийесиң. Анткени сен мусаххар, мага башы ийдирилгендерденсиң. Аллаху акбар. Кебирки ушу кассапчылар бисмиллахир-рахманир-рахим деп сою беришет экен. Анын эти макрух болуп калат. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп макрух болуп калат. Жагымсыз. Шарият жактырбаган иш. Анткени Аллах ырайымдуу, анан мээримдүү деп туруп бычак тарткан өзү дурус эмес да. Аллахтын аты менен дегенде баары башиет, Аллаху акбар дегенде эч ким мунча калбайт. Анас ибн Малик мындай дейт: "Даххан набийю бикабшайн амлахайн aqranayn." Көк кара аралаш мүйүздүү эки кочкорду пайгамбарыбыз өз колу менен курбандыкка чалды. Самма бисмиллах деди. Ва каббара Аллаху акбар деди. Карагыла. Бисмиллах Аллаху акбар. Сиз курбандык кылсаңыз үйүңүздө байбичеңиз, келинчеңиз, уул кызыңыз, келин неберелериңиз баары келип Аллаху акбар такбир айтып турушу мустахаб амалдардан. Шариатта жагымдуу, жактырылган амалдардан. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эки көгүш кара кочкор, мүйүздүү кочкорду курбандыкка чалды. Бисмиллах Аллаху акбар деп такбир айтуу менен. Такбирде кайсы жерде айтылат? Абдуллах ибн Умар мындай дейт: "Анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, кана ида става ала баири, эгерде төсүнө минип хараджан ила сафар, сапарга аттана турган болуп калса, анда сөз түрдө каббара саласан 3 жолу такбир айтчу. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп туруп, анан хамд, алхамдулиллах деп туруп, анан астагфируллах, субханаллази саххара лана хада ва ма кунна лаху муқринин ва инна иля раббина ламунқалибун деп анан сапарга чыкчу. Сапардын башында дагы пайгамбарыбыз такбир менен баштап атат. Ал-башара, сүйүнүштүү кабар уксаңыз дагы такбир айтың деп атат. Бизде кол чаба берет го, мечиттин ичинде деле таш
бирөөгө бир белек берсең. Көнүп калганбыз да. Анткени биз кубанычыбыз ушу менен чыгарабыз. Кээ-бир мамлекеттерде ошо шабак сала берет, жарым саат өтөт, колдор талып калат. Канча дүркүрөгөн кол чабуулар болсо, демек ал өзүнө сүйүнөт, мага жаман көп кол чабышты деп. Эми карам, ал-башара сүйүнүчтүү кабар болгондо да такбир айтат. Эртеңки күндөр сүйүнүчтүү эми, анан эмне эртеңки күндөр. Абдуллах ибн Аббас жаа ражулун илен неби саллаллаху алейхи ва саллям. Абдуллах ибн Аббас риваят кылып атат. Бир киши пайгамбарга келип калды. Факала я Расулаллах, ин ухаддису нафси биш-шей ли ан ахирра мина сама ахаббу илей мин ан атакаллам би. Я Расулаллах, менде жүрөктө бир нерсе пайда болуп атат. Ушу өзүмчүлүк кыжылат болуп атат. Бирок ошону сизге же тигиге же буга айткандан көрө асмандан чокум ылдыйгыр алып түшүп өлүп калган мартыгыраак деди. Ошону айткандан көрө деди. Түшүнүп атасызбы? Кээде адамдардын оюнда бир жаман пикир келип калат. Адамдар эми инсанчылыкта оюн аргын. Ошон секин кетип барып билгизбей алып койсом ба? Арканда келет да. Сумка турат остановкада, аялдамада турат. Мына кара сумка кимдики экен деп көзүнүн кыйымын тиктей берип, көзү кыйшайып калат. Ушуну алып койсомбу? Дейт. Алгысы келе берет. Кудай сактасын, кээ-биркилердин зинага баргысы келет, кээ-биркилер өзүн өзү өлтүргүсү келет. Бул киши пайгамбарга, я Расулаллах, менин ичимде ушундай уйгу-туйгу бир жаман нерселер пайда болуп атат. Ушуну сизге айткандан же тигилерге сүйлөп бергенден көрө сүйлөбөй, асмандан башым үстүмөн болуп ушинтип өлүп калган артыгыраак. Пайгамбар эмне деди? Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. 3 жолу такбир айтып берди. Эмнеге? Алхамдулиллахи аллази радда кайдаху илал васваса. Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Мына бол ушу кишини көрсөтөт. Ушунун жүрөгүндөгү васвасаны Аллах кайтарыптыр. Болду. Жүрөгүндөгү азгырыкты кайтарыптыр Аллах Таала. Демек, сүйүнүчтүү кабар окканда дагы Аллаху акбар деп такбир айтуу бул сунна. Абу Саид ал-Худари мындай дейт сахаба. Абишру фа инна минкум ражулун ва мин яъжуж ва маъжуж алфун. والذي نفسي بيده إن أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا. Сүйүнгүлөр. Тозокко Яъжуж менен Маъжуждан 1000 кирсе, мусулмандардан бирөөсү кирет. Ал эми бейиштиктердин 4төн 1 бөлүгү пайгамбарыбыздын үммөтү болуп эсептелет дегенде биз факаббарна сүйүнгөнүбүздөн Аллаху акбар деп такбир айттык деп атат. Мына эртең ушул сүйүнүчүбүздү даңазалай, такбир менен даңазалай турган күн. Абдуллах ибн Амр мындай дейт. Эми такбирда кайсыл жерде айтылат? Өрттү көргөнүңөрдө, пажар, өрттү көргөнүңөрдө такбир айткыла деди. Кантип? Ида раайтумул хариqa факаббиру. Бул хадисте бар. Фа инна такбира ютфиу. Эгерде өтө олуттуу, апааттуу өрт көрүп калсаңар, анда үнүңөрдү бийик чыгарып Аллаху акбар тынымсыз такбир айткыла. Анткени такбир өрттү басаңдатып өчүрөт. Анткени өрттө эмне бар? Жин шайтан бар. Такбир айтылган жерде жин шайтан кетет. Күн тутулганда, же ай тутулганда такбир айтылат. Инна шамса вал камара аятан мин аятилла. Күн менен ай Аллах Тааланын бенделерин акылга киргизе турган, ыйманга чакыра турган белгилери күн менен ай. Ла янхасифан ли маути ахадин вала ли хаяти. Кайсы бир даңазалуу инсандын баласы төрөлүүсү же өтө мартабалуу инсандын өлүүсү менен ал ай күн тутулбайт. Fa idha ra'aytum zalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Эгерде айдын же күндүн тутулганын көрүп калсаңар, сөзсүз түрдө кыбланы карап, Кудай Тааланын апаатынан сактанууну сурап, анан такбир айткыла. Аллаху акбар деп. Андан кийин саллу, 2 рекат намаз окуй калгыла. Андан кийин тасаддaqu, колуңардан келишинче кайрымдуулук кылып берешендигиңерди көрсөткүлө. Карап, ушунда дагы такбир айткыла деп атат. Биз ушинтип Арафа күндүн багымдатынан баштап такбир ташрикти болуп көрбөгөндөй, эсиңиздерде болсун, болуп көрбөгөндөй үйүңүздөрдө жаңырсын, көчөдө жүргөндө дагы, мейли коомдугунада дагы
күңгүрөнүп, аларга мисалы тоскоол болбой турган, аларды ренжитпей турган ичибизден күңгүрөнүп. А жолдо жүргөндө айта бериң, баарыбыз да мусулманбыз, альхамдулилля. Такбир айтып аткан адамды ким жаман көрсүн, кандай сүйүнүчтүү көрүнөсүз. Анткени пайгамбар айтып жатпайбы? Ким такбирди айта турган болсо, Аллах аны улуулап коет. Ким Аллахты улууласа, Аллах аны улуулап коет, кадырлап коет. Коркпоң. Андан кийин айт намаз окуйбуз. Буйурса айт намаз, буйурса 7:30 окулат. 7:30 16 июнда 7:30 айт намаз башталат. Эми эртең орозо тутабыз. Курбан айт намазына келе жатканда эч нерсе жебей ичпей келиң. Анткени бир күн мурда Арафа күнү туткан орозоңуздун изи менен келиң. Түшүнүңүзбү? Ифтар кылгансыз, ошол боюнча эртең менен туруп дарат алып бул жака жөнөгөндө кичине жеп алайын, ичип алайын деп жок. Ошол боюнча келиң, эң даамдуу момпосуй, анан курмалар менен могул жерден оозданып, ооз ачкандай болуп, даамсыз бана чыгып кетебиз. Берешен жомарт инсандар бардыр иншалла арабызда. Бүгүндөн камалга кылып коёр, эшиктин сыртына курма, суусундук, таттуу мактууларды келип коюп койсо, ушу сунна ушуну жүзүгө ашырбайлыбы? Кимдин колунан келет? Барбы? Эртең ушул жака суусундуктарды коюп, курмаларды коюп, таттуу мактууларды коюп, ушуну коюп коелу, бул сунна, ушуга үйрөнөлү. Кагалайындар. Башка өлкөлөрдө курбан айтта, ороз айтта 1 ай, курбан айтта 10 күн. Кичинекей 5-6 жашар балдарынын колуна баштык берип ичине бүт инсанга, мусулманга керектүү жемек ичмектерди салып жөнөтүп берет. Эмнеге балдарына берди? Анткени ал баласын жаштайынан бердиртип үйрөтүп атат. Бердиртип. Биз ал үйрөнүп калганбыз да. Ким береткен мешіттен чыгып атканда деп атабыз да. Намаз окуп бүткөндөн кийин анан курбандык кылабыз. Ошол курбандыкта мындай деп атат. Аллах өз аятында астагфирулла. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. Силер чалган курбандыгыңардын эти да, каны да Аллах Таалага керек эмес. Аллах муктаж эмес. Болгону курбандыкты Аллах буйруду да, бул Ибрахим пайгамбардын сүннөтү да, муну менен сооп алам да, пайгамбар айтпады эле. Муздоодогу бычак тартылганда кан жерге түшкүчөктү Алланын алдына барып таразада мени салмактуу кылат. Бул кан төгүлгүчөктү менин күнөөм төгүлүп бүтөт деп пайгамбар айтпады беле? Деп чалган курбандыгыңдагы көрсөткөн такыбалыгың Аллах Таалага жагымдуу. Андыктан жандыктарды силерге багындырып, кол аягын байлап, жамбаш менен жаткызып, кыбланы каратып союп атканыңарга баш ийип жаткандык үчүн Аллахты улуулап такбир айтпайсыңарбы дагы? Деди Аллах. Карабайсызбы? Ахаббул калам илаллах арба. Аллах Таалага 4 эң жагымдуу сүйүктүү сөз бар. Субханаллах, экинчиси алхамдулиллах, үчүнчүсү ла илаха иллаллах, төртүнчүсү Аллаху акбар. Эми пайгамбарыбыз айтты. Ла ядуррук би аййихинна бадата. Бирок кайсынысынан биринчи баштасаң, ал сенин ыктыярың. Соо сага жазыла берет. Субханаллах, алхамдулиллах, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Бирөө аралаштырып баштап алат. Бирөө алхамдулилlah биринчи баштайт, бирөө Аллаху акбарды биринчи башташы мүмкүн. Орун алмаса, эч качан зыяны тийбейт дейт. Андыктан эртең, мына бүгүн өзү негизги түшүнүгү бар инсандар Зулхижжа айы киргенден баштап такбир ташрих айтып атат. Бирок эртең дагы да көбүрөөк айта турган күн башталат иншалла. Кана жаңылбас үчүн, таппай калбас үчүн эскертүү максатта бир такбир ташрих айтабыз. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ayetlere sadaqallahul azim, hadisке sadaqa rasuluhul kerim. Amin. Allahumma inneke afuvun kerim. Tuhibbul afve fa'fu anna. Ya Rahim bi rahmetike ya erhamer.